Бактылуу жана ийгиликтүү адам сакташы керек болгон 4 мыйзам. Айрым адамдар эмне үчүн жашоодо бактылуу болушат? Алар эмне үчүн туруктуу кирешеси, бактылуу үй бүлөсү, чың ден соолугу болуп, иштери жеңил жана тез аткарыларын ойлонуп көрдүңүз беле? Бул көп учурда ааламдын Кудайым жараткан 4 мыйзамын ар дайым сактагандан болот дешет энергетика жаатындагы адистер. Бүгүн барометр ал мыйзамдар тууралуу сиздерге сунуштайт. Биринчи мыйзам — тең салмактуулук мыйзамы. Бул мыйзамда алгач бир нерсе алыш үчүн анын ордуна бир нерсе сунуштоо зарыл деп айтылат. Дүйнөнүн баары энергиядан турса, адамда ар дайым энергия алмашуу жүрүп турат. Анын ар бир ою, сөзү, тышкаркы дүйнөгө таасир берсе, кайра анын ордуна ошол нерсени алып турат. Бул мыйзамдын принциптерине ылайык бардык нерседе тең салмактуулук сакталышы керек. Энергия эч качан жок болбойт. Ал бир жерде бөксөрсө, бир жерде толот. Ошондуктан айланага берип жаткан нерсебиз тууралуу дайыма ойлонушубуз керек. Тең салмактуулук мыйзамын сактап туруш үчүн бирдей өлчөмдө берип жаткан, бирдей өлчөмдө алып туруу зарыл. Ашыкча берүү дагы, эмгекти баалабай коюу дагы болбойт. Көп берип, аз алган адамдар болот. Бул дагы туура эмес. Аз берип, көп алган адамдар дагы болот. Бул дагы туура эмес. Баарын туура баа менен эсептеп, ашыкча нерсени бузбоо бул мыйзамдын талабы. Мисалы, жолдошуңузду ашыкча сүйүп эле асыла берсеңиз, сизди бартабай калат. Карабай койсоңуз, сизден кетип калат. Жумушчуларыңызга көп айлык берсеңиз, өзүңүз банкрот болосуз. Аз айлык берсеңиз, ошончолук алар ишиңизди аксатат. Бардык жерде тең берип, тең алып жүрүү менен ааламдын бул мыйзамын сактаган болосуз. Экинчи мыйзам — бергендин алмагы бар. Экинчи мыйзам бергендин алмагы дагы бар деген аталат. Ага ылайык сизге берилип жаткан сый-урматтын дагы, ден соолуктун дагы, аманат нерселердин дагы сурагы болот. Аларга тең бир иш жасап турбасаңыз, өнүгүү үстүндө болбосоңуз жана берилген нерсени баалабасаңыз, Кудайым берген нерсени алып койгон учурлар дагы көп. Үчүнчү мыйзам — колуңдан келген жакшылыкты гана жаса. Үчүнчү мыйзам көптү берип, көп күтпө деп аталат. Анын мааниси бирөөгө жакшылык жасап жатсаңыз, андан кайтат деп күтпөй жасаңыз деген сөз. Алыңыз келбей жатса дагы жакшылык жасай берсеңиз, энергиялык жактан кемүүнүн үстүндө гана болосуз. Анын мааниси ар ким алына жараша иш кылганы дурус дегенде жатат. Төртүнчү мыйзам — тандоо укугунун бар болушу. Адам кандай жагдайда болсо дагы анын ар дайым тандоо укугу болот. Ар бир күн тандоо менен башталат. Эгерде жашообуз жакшырсын десек, ар дайым аны атайлап тандоо жасап өзгөртүүгө аракет кылуу керек. Ааламда сиз үчүн окуялардын түрдүү варианттары бар. Сиз аны тандоого ар дайым укуктуусуз. Болгону азыр ички ой, көз карашыңызды өзгөртүңүз. Ошол тарапты көздөй аракет кылыңыз.